чоң империяларды жок кылган Биринчи дүйнөлүк согуш учурунда Орто Азия элдери ак падышанын баскынчылык саясатына каршы көтөрүлгөн. Анын кесепети кыргыздар үчүн да оор болду. Миңдеген эл кыйноолорго чыдабай өз мекенин таштап качса, кайсы бири окко учуп, дагы бири ачкадан ашууда каза тапты. Тагдырга таң берген журт акыры Кытайга качып, бул окуя тарыхта үркүн деп аталып калды. Биринчи дүйнөлүк согуш жөнүндө учкай кеп. Согуш 1914-жылдын 28-июлунда башталып, 1918-жылдын 18 ноябрында аяктаган. Согушка 34 мамлекет катышып, жер жүзүндө 74 миллион киши согушка тартылса, 10 миллионго жакын киши курман болгон. 20 миллионго жакыны жаракат алып, 10 миллионго жакын киши ачкачылыктан каза тапкан. Бул окуя кыргыз элине да өтө чоң таасирин тийгизип, үркүн окуясы башталган. 1916-жылы көтөрүлүш Орто Азия Казакстандын кеңири аймагын кучагына алган. Ага 10 миллион жергиликтүү калк тартылган. Элдик кыймыл июль айында дегенде толкундоолор түрүндө башталып, августта куралдуу көтөрүлүшкө өсүп жеткенде октябрдын аягына чейин созулган. 1916-жылы 4-июлда Кожент шаарында өткөн толкундоолордон көтөрүлүштүн оту тутанган. Алар падышанын указына ачыктан ачык нааразычылык билдиришкен. Көп өтпөй мындай толкундоолор бөлөк айыл кыштактарда, калааларда да башталган. Үркүн окуясы эмне үчүн, кандай башталды? Сөз башынан болсун. Көтөрүлүштүн негизги себептеринин бири орус дыйкандарынын көп санда көчүп келүүсү жана аларды отурукташтырууда кыргыздарга карата зомбулуктун күчөшү болгон. 1916-жылы Түркістандагы жалпы калктын 6% орус дыйкандары болгон. Аларга айдоо үчүн жарамдуу жердин 57,7% берилген. Ал эми калктын 94%-ин түзгөн жергиликтүү эл айдоого жарамдуу жердин 42,4%-ин гана ээлик кылган. Келген дыйкандар кыргыздарды адам катары көрбөй, суунун башын ээлеп, кыргыздарга суу бербей, алардын жерин таштап кетүүгө аргасыз кылышкан. Орчундуу маселелердин бири бул 1916-жылдагы кыргыз элинин улуттук боштондук көтөрүлүшү болуп эсептелет. Эми мындай тарыхчы эмес эле жай адамдын көз карашы менен караганда деле бул маселе бүгүнкү күнгө чейин көйгөйлүү дагы болуп, олуттуу, орчундуу, анан көптөгөн дагы эле болсо толук чечилек маселелердин бири катары каралган тарыхый маселе бул болуп эсептелет. Эң оболу эмне себептен келип чыккан? Көтөрүлүштүн келип чыгышынын эң негизги себеби падышачылык Россиянын колониалдык саясаты. Падышачылык Россиянын элет жериндеги социалдык, экономикалык саясатынын туура эмес жүргүзүлгөндүгүнөн, падышачылык Россиянын орус оторчулук саясатынын натыйжасында орустардан келген дыйкандарды, Россия, Украинадан келген дыйкандарды жанагы оторчулук саясаттын негизинде элеттеги кыргыз элинин жерлерин бошотуп, ошол көчүрүлүп келген дыйкандарга берүү. Бул өзүнчө чоң саясат. Бул деген эмне? Бул деген сөз Россиянын борбордук райондорунан келген дыйкандарга кыргыздар кылымдар бою ээлеп келген суулуу жерлерин, биринчи иретте суулуу жерлерин берүү деген сөз. Кыргыздар орус падышасынын бийлигин таанып, анын буйруктарын, жарлыктарын аткарууга милдеттүү болгон. Падыша өкмөт аймактык башкарууда жергиликтүү элдин түпкү кызыкчылыгын эске алган эмес. Колониялык саясаттын күчөшү түпкү калктын наразылыгын күчөтүп, падышачылыктын жер саясаты кыргыздардын түндүгүнө борбордук Орусиядан орус, украин дыйкандарын көчүрүп келе баштаган. Июль айынын орто ченинде толкундоолор Фергана өрөөнүндө кеңири кулаш жайып, ага кыргыздар активдүү катышкан. Көтөрүлүш башталганда эле Анжиян уездинин Алтын көл, Базар Коргон болуштуктарынын калкы айрыкча чечкиндүүлүктү көрсөтүшөт. Алар падышанын указын аткаруудан ачык эле баш тартып, тизмелерди жок кылышкан. Мындай окуялар коңшулаш балыкчы, Желкудук, Массан, Майсары жана башка болуштуктарда да болгон. Айрыкча кыргыздар жашаган тоолуу аймактарда элдик кыймыл курч мүнөздө өткөн. Көтөрүлүшкө Кокон, Наманган уездеринин кыргыз калкы да активдүү катышкан. Жер саясатында дагы агрардык саясат абынан эгерде кыргыздар
Орус империясынын колониалдык саясаты башталганга чейин негизинен 4 мезгилге жараша көчүп конуп, жерди 4 мезгилге ылайык пайдаланып келген болсо, жаздоо, жайлоо, күздө, кыштоо болуп, орустар келгенден кийин мунун баарын жокко чыгарып, 2 гана бөлүккө болуп койду. Жазгы, кышкы болуп калды дагы. Анан болгондо дагы жер маселеси ошол тиги же бул адамдын малынын санына жараша берилип калгандагы көпчүлүк убакта көптөгөн кедей кембагал кыргыздар жерсиз калып атат. Дагы бир нерсе, көтөрүлүштүн чыгышына себеп болгон түздөн себептердин бири бул падышачылык Россиянын административдик саясаты. Падышачылык Россиянын Кыргызстандагы ошол убактагы Түркестан генерал-губернаторствонун курамына Кыргызстанда жүргүзгөн саясатына ылайык расмий бийлик өкүлдөрүндө кыргыздын өкүлдөрү дээрлик болгон эмес. Кыргыздардын эң чоң жеткен бийлик органда жеткен орду бул уездик начальниктин жардамчысы болгондо да куундук башталыштагы жардамчысы болгон. Албетте жергиликтүү элден салыктарды топтоо, бийликти мындай туруктуу жүргүзүү максатында болуштуктарды кирген. Болуштук деген кыргыздар болушпай, тил келбей болуштук деп коебуз. Чынчында бул волостная старшина деген орустун сөзүнөн келип чыгып атат. Анан дагы бир жагы, кыргыздарга карата катуу мындай саясат жүргүзүүнүн натыйжасында 16-жылга баягы социалдык экономикалык көйгөйлөр топтолуп жүрүп отуруп, акыры ушуга жеткирди. Значит, 16-жылы ушул көйгөйлөрдүн бардыгы ачыкка чыгып, элдин нааразычылыгы. Колониялык бийлик көчүп келгендерге ар тараптуу колдоо көрсөтүп, кыргыздардын суусу мол, дыйканчылыкка ылайыктуу жерлерин тартып берген. Кыргыздардын мыкты өрөөн өтөктөрүнүн ажыроосу алардын улуттук аң сезимине терс таасирин тийгизген. Айрыкча Биринчи дүйнөлүк согуш маалында кыргыздардын абалы аябай оорлоп, элдин кыжырлоосу күчөгөн. Согуш жылдары эгин аз эгилгендиктен түшүм 2 эсе азайган, малдын саны да кыскарган. Буга түрткү болгон дагы бир чоң окуя. Бул 1916 июнь айында падышанын Николай II тарабынан чыккан указ. Бул жарлыкка ылайык 20 жаштан 45 жашка чейинки элет жериндеги элдердин өкүлдөрүн аскердик ооруктук жумушка тартуу деген сөз. Аскердик ооруктук жумуш деген эмне? Бул согушка чакыруу эмес, армияга чакыруу эмес. Бул ошол согушуп жаткан жерлерге жана согушка керектелүүчү завод фабрикаларда иштей турган, а биздикилер көбүнчө жана фронттогу согушуп аткан жактарга кетүүгө мажбур болгон. Мына ушул жарлыкка ылайык Түркестан генерал-губернаторствонун 250 000 адам чакырууга мажбур болгон. Анын чакырууну жергиликтүү калк алгач мындай жакшы эле кабылган, мейли, бирок бир шарт менен. Күзгү ооруп жыйындар бүткөндөн кийин анан барсын деген неме келгенде, бирок падышачылык Россия жок, ага күтпөйбүз, тездетүү керек деген натыйжада анан алгачкы көтөрүлүш башталып атат. Көтөрүлүштүн башаты 4 июнь азыркы Тажикстанга Хаджент уездинде болгон. Анан кыска мөөнөттө бүт Фергана өрөөндөрүн камтып, мына биздин 10-12 июндарда, значит, Ош, бул дегеле түштүк чөлкө болот, а июль айында Кыргызстандын түндүк бөлүгүн камтыган. Ал эми Ош уездинде көтөрүлүш июлдун баш черинде эле башталып, толкундоолордун эң ириси Сулайман тоонун этегинде өткөн жыйын болуп эсептелет. Ага 10 000 киши катышкан. Жыйынга чогулган эл согушка барбайбыз, балдарыбызды бербейбиз деп ачык эле каршылык көрсөтүшкөн. Колониялык бийлик жазалоочу аскерлерди чакырып жыйынды араң таркаткан. Жыйындын айрым уюштуруучулары, демилгечилери камакка алынган. Падышалык чиновниктер согушты шылтоолоп, жергиликтүү калктан ат төөлөрдү, кийим-кече, кийиз, боз үйлөрдү көп жыйнаган. Аскерге кеткен славян дыйкандарынын чарбасына кыргыздарды күчтөп иштеткен. Бул кыргыздардын абалын ого бетер начарлаткан. Негизинен биз ушул улуттук боштондук көтөрүлүштү 3 этапта карайбыз. Бул көтөрүлүштүн башталышы июль айлары.
көтөрүлүштүн негизги жүргөн мезгили сентябрь айынан октябрдын ортосуна чейинки, анан көтөрүлүштүн басылышы деп октябрдын акырынан баштап ноябрь мезгилине чейинки 3 этапта каралат. Мына ушул көтөрүлүштүн жүрүшүндө караңыздар, бул абдан чоңгон. Бизде кээ бирде көтөрүлүш бул Кыргызстан менен Казакстанда болгон экен деген туура эмес ой жүрөт. Бул туура эмес. Улуттук боштондук үчүн көтөрүлүш негизинен биздин азыркы Кыргызстан, Казакстан аймагынан баштап түштүк Сибир калмак талааларына чейин камтып абдан чоң аймакты ээлин. Мына ушул жердеги элеттик элдер, жергиликтүү улуттар ошол падышачылык Россиянын колониалдык саясатына каршы көтөрүлгөн. Бул негизги максаты ошол падышачылык Россиянын колониалдык саясатына каршы туруу менен өз эркиндигине, өз көз каранды эместигине умтулуу болгону дагы талаш. Тилекке каршы көтөрүлүш күчөгөн сайын караңыздар. Бир убакта Түркистан генерал-губернаторствосунда генерал-губернатор болгон фон Кауфман, Куропаткин, генерал Куропаткинди согушуп жаткан, ал бир убакта согуш министри да, согушуп жаткан армиянын фронтунан алып, өзүнө тиешелүү бир топ оор аткычтар, замбректер, пушкалар менен, тез атуучу мылтыктар менен, бир топ казак отряддары менен, аскерлери менен көтөрүлүштү басууга бул жака батыш фронттан алып, Түркистанга, анын ичинде Кыргызстанга, Жети Суу областына жөнөтүп атат. Ушулар абдан чоң мыкаачылык менен көтөрүлүштү басууга. Мына тарыхый изилдөөлөрдө карасаңар, бир эле Беловодскиде элдерди топтоп туруп сарайга камап өтө берген жери, же болбосо качып бараткан кыргыздар карат элдик отряддын солдаттары кылыч менен чаап ойношкон аз келгенсип, тоо таянып баратканда пас жакта туруп алып туруп, тандап атышып, кайсын атып берейин деп бири-бири менен шакалаш тамашалашып кыргынга учуратканда, анан баягы аскердик баскынчылыкка, аскердик немеге чыдабаган кыргыз эли анан Кытайды көздөй качууга мажбур болгону болот. Толкундоолор Булак башы болуштугунун Кожо Абад чакар кыштактарында дээрлик бир жумага созулган. Ошол эле июль айында Үчкоргон кыштагынын эли көтөрүлгөн. Аны падышалык аскерлер күч менен баскан, 3 киши өлүп, 15 киши камалган. Өзгөндөгү көтөрүлүш да курч мүнөздө жүрүп бир нече күнгө созулган. Элдик кыймылга Алай, Гүлчө, Ноокат, Куршап жана башка болуштуктардын калкы да тартылган. Августтун башында түштүк Кыргызстандын кеңири бөлүгү көтөрүлүштүн кучагында калган. Күзгө жууп көтөрүлүшчүлөр тоо таянып чегине баштаган. Мыкты куралданган орус аскерлерине каршы кармаштарда алар оор жоготууларга учурашкан. Падышалык аскерлердин райымсыз кысымына туруштук бере албасына көзү жеткен эл жан айласын кылып, ата журттан качууга аргасыз болгон. Ошентип кеч күздө кайгылуу үркүн трагедиясы башталып, 39 болуштуктан эл үрккөн. Кытайга качкан 45 000 түтүн. Элдин жалпы саны 160 000 адамдан ашып, анын 130 000ге жакыны кыргыздар болгон. Анан экинчи бир маселе бул улуттук боштондук кыймылдаткыч күчтөрү ким болгон. Эң негизгиси эмгекчи эл. Улуттук боштондук кыймылдаткыч күчү эмгекчи каратаман эл. Малчылар, дыйкандар, кекеде кембагалдар болгон биринчи этабында. Ал эми экинчи этабында элдин күчөп баратканын көрүп, биздин ак сөөктөрдүн бир тобу көпчүлүгү элге кошулган. Бирок үчүнчү этапта падышачылык Россиянын аскери күчөп, карателдик отряддар күчөп баскынчылык кылганда, биздин ак сөөктөрүбүз, бай манаптарыбыз кайрадан падышачылык Россиянын карателдеринин падышачылык бийлик тарапка өтө качканы абдан өкүнүчтүү көрүнүш. Но канткенчинде дагы көпчүлүк элдин бирок баса белгилеп коюшубуз керек, арасында кээ бирлер акырына чейин эл арасында болгон, даже кээ бирлери ошо көтөрүлүш мезгилинде хан көтөрүлгөн дагы учурлар кездешет да. Анан эми бул улуттук боштондук кыймылыбыздын бизге илимден мурдараак көбүнчө көркөм адабияттан жетип калганда баса белгилей кетишибиз керек. Ошол эле Ажар повести, кыргыз повестинин башында турган, башатында жалгыз повесть, Ажар повести, Мукайлабаевдин Узак жолу, Жусуп Турсунбектин Ажал ордуна деген бул сыяктуу
прозалык чыгармалар, драмалык чыгармалар барса, ошол кездеги кыргыз элинин, албетте булардын сап башында Кандуу жылдар деген Алы Токонбаевдин ушул кезде мезгилде чагылдырган чыгармасы турары шексиз. Кандай болгон күндө да мурдагыларга салыштырганда азыркы учурда улуттук бошондук кыймыл жөнүндө изилдөөлөр кенен жана терең болуп көп жагынан изилденип чыкты десек болот. Кыргызстандын түндүгүндө алгачкы толкундоолор 1916 жылы июль-июнь айынын ортосунда башталып, айрым өзгөчөлүктөргө ээ болгон. Көтөрүлүшкө кыргыздар, казактар, дунгандар, уйгурлар, сарт калмактар, татарлардын өкүлдөрү, кээ бир орус, украин, дыйкандар катышкан. Көтөрүлүш мыкты куралданган падыша аскерлери менен куралдуу кагылышуунун деңгээлине өсүп жеткен. Июль айынын аягында элдик толкундоолор Жети Суу облусунда кулаш жайган. Ал эми августта куралдуу көтөрүлүштүн алоолонгон оту тутанган. Түндүк Кыргызстанда куралдуу көтөрүлүш кеминдик кыргыздардын кыймылы менен башталган. 1917 жылдын башына карата Жети Суу облусунан 38 000 түтүн же 150 000 адам зыянга учураган. Ошентип көтөрүлүш жеңилүү менен аяктаган. Анын негизги себептери көтөрүлүштүн алдын ала жакшы даярдалбагандыгы болгон. Жеткиликтүү уюшулбай көтөрүлүшчүлөр чарчабоого, бөлүнбөөгө аракеттенишкен. Бирок өз ара байланыш солгун болуп, бирдиктүү жетекчилик болбогон. Көтөрүлүшкө чыккандардын согуштук даярдыгы жок эле, курал-жарак жетишсиз болгон. Жазалоочу падышалык аскерлер албетте согуштук машыгуусу жана куралдануусу жагынан артыкчылык кылган. Калаасындагы куралдуу көтөрүлүш өзгөчө курч мүнөздө өткөн. Көтөрүлүшкө чыккан кыргыздар, казактар, уйгурлар менен дунгандар Каркыра жарманкесинде 500дөн ашык дүкөндө өрттөшкөн. Көлдө падышалык чиновниктерге кулактарга кол салуу 1916 жылы 9 августта эле башталган. Көтөрүлүшкө Ырдык кыштагынын дунгандары 11 августтан тартып активдүү катышкан. Ошол күнү алар Ырдыкка келе жаткан аскерлердин жолун тосуп, андан соң Караколго чабуул коюшкан. Эртеси кыргыздар жана дунгандар шаарды ээлеп алууга чечкиндүү аракет жасашкан. Ошол эле күнү 400 кишиден турган дунгандар кошуну падышалык аскерлерге кол салып айыгышкан, кармаш жүргөн. 12 августта Каракол түрмөсүндө 300дөн ашуун кыргыз, дунган, уйгур козголоң чыгарышкан. 1917 жылдын башына карата Жети Суу облусунда 38 000 түтүн же 150 000 адам зыянга учураган. Ошентип көтөрүлүш жеңилүү менен аяктаган. Анын негизги себеби көтөрүлүштүн алдын ала жакшы даярдалбагандыгы болгон. Жеткиликтүү уюшулбай көтөрүлүшчүлөр чачырабоого, бөлүнбөөгө аракеттенишкен. Бирок өз ара байланыш солгун болуп, бирдиктүү жетекчилик болбогон. Көтөрүлүшкө чыккандардын согуштук даярдыгы жок эле, курал-жарак жетишсиз болгон. Жазалоочу падышалык аскерлер албетте согуштук машыгуусу жана куралдануусу жагынан артыкчылык кылган. Бүгүнкү күндө ар кандай божомолдор, ар кандай окумуштуулардын дагы, тарыхты сүйүүчүлөрдүн дагы, керек болсо кээде тарыхка тиешеси жок адамдардын дагы бул маселеге кайрылуусу айрыкча мына 2016 жылы билесиздер да 2015 жылы 16 августта президенттин атайын жарлыгы чыккан. Ошол 16 жылдыкты эскерүү мемориалын түзүү боюнча жарлык чыгып, 16 жыл тарых жана маданият жылы деп жарыяланып, мына ошол кезде көтөрүлүш, улуттук бошондук көтөрүлүшүнүн 100 жылдык мааракеси белгилениш керек болгондо, ошол убакта негизги маселелердин бири ошол улуттук бошондук көтөрүлүштүн мезгилинде курман болгон адамдар жөнүндө. Ошондо чыкты. Мисалы, белгилүү тарыхчыбыз Шайыр Батырбаева деген эжекебиз бар. Тарых илимдеринин доктору, профессор, Улуттук университеттин профессору. Бул киши болгону 4000ге жакын гана адам өлгөн деген пикир айтып чыкты. Дагы бир Улуттуу деген тарыхчыбыз Тынчтык Чоротегин деген өзүнүн макаласында бул улуттук бошондук көтөрүлүш эмес, көтөрүлүшүбүз бул улуттук геноцид эмес, да болгону Чүй Ысык көл өрөөнүндө чоң тополоң болгон. Ошо тополоңдон анында көп адамдар өлгөн, бирок муну улуттук геноцид деп эсептесе болбойт деген пикирди айтып чыккан. Дагы бир топ окумуштуулар 30-40 000ге чейин, мисалы Досбол Нурулу менен Өсөналы Чотоныш деген тарыхчылар бар. Булар 40 000ге чейин дегендер. Бирок биз билебиз да, убагында
кадимки Жусуп Абдрахманов өзүнүн эмгегинде айтып атат, Кытайга кетип атып, Кытайда баратып, карательдик отрядынан келатып, ачарчылыктан, сууктан, башкалардан болуп Кытайлардын 150 миңден ашуун адам өлгөн деген. Ушундай эле тарызды айткан Кийинкерек менен Кушбек Усанбаев деген белгилүү тарсыз бар. Бул киши да ошол тарызга барып атат. Ал эми теги Турар Рыскулов, Асфендияров деген казактын чыгаан инсандары ушул улуттук бошондук көтөрүлүш жөнүндө өздөрүнүн пикирлеринде дээрлик 150 миңден ашуун адамдардын өлгөндүгү, 300 миң, кээ бирлери 250 миңге чейин айтып. Кандай болгон ченде дагы негизги маалыматтарга таянганда биз кыргыздар ушул неме убакта 150 миңден 250 миңге чейинки адамдар негизинен көтөрүлүштүн убагында, көтөрүлүштү басуучу карательдик отряддын окторунан, жолдо, ачарчылыктан, суукта, ашууда алкан жана сөөгү ашуусу деген бар Кыргызстанда. Сөөгү ашуусунда бүгүнкү күнгө чейин көмүлбөй жаткан адамдардын ошол биздин кыргыздардын бабаларыбыз болуп эсептелет. Анан мындан башка Кытайга барып канчасы калып кетти. Бүгүнкү күнгө чейин белгисиз Кытайда канча кыргыз ошол боюнча калып кетти, ошол боюнча өлүп кеткендиги белгисиз да. Кандай болгон ченде дагы бул абдан олуттуу кайгылуу тарыхый барактардын бири экендиги талашсыз. Муну биз сөзсүз моюнга алышыбыз керек. Августтун башында Кеминдеги Шабдан Баатырдын мечитинде жыйын өткөн. Жыйында падышанын указы, калктын оор абалы, тагдыры узакка талкууланып, көпчүлүк калк указды аткаруудан баш тарткан. Көз каранды эместик үчүн күрөш баштоо жөнүндө бүтүм чыгарылган. Күрөштө элге баш көз болуусу үчүн эзелки каада салт боюнча калайыкка баркы бар Шабдан Баатырдын уулу Мөкүш хан көтөрүлгөн. Бул кыргыз элинин көчмөн турмушу менен шартталып, хан бийлиги өз алдынча мамлекетке калыбына келтирүү түшүнүгү менен ажырагыс байланышта каралган. Согуш бүтүп, дүйнөдө тынчтык орнуп, кыргыз жергесине да тынчтык келип, качкан кыргыздардын айрымдары өз мекенине кайткан. Кыргыз автономиясын алуу алдында кыргыз интеллигенциясы орус бийлигине Кытайдан кыргыздарды кайтаруу боюнча кат жиберген. Падышачылык Россия кулаптыр. Кеңеш өкмөтү деген орноттур дегенди уккандан Кытайдан кайра кайткан кыргыздар болгон. Анан кеңеш доорунун азыркы убакта кеңеш доорунун абдан көп мындай тетир жагынан мүнөздөгөндөр көбөйүп атпайбы? Мен аларга кошулбайм. Себеби кеңеш өкмөтү атайын Кытайдагы жүргөн кыргыздарды, казактарды, айрыкча бизге кыргыздарды кайтаруу үчүн атайын комиссия түзгөн. Комиссия по делам по возвращению беженцев из Китая деп айтылат. Значит, комиссия түзүп, ошонун натыйжасында атайын каражат бөлүп, кээ бир жерлерде 300 миң деп жүрөт, кээ бир жерлерде 500 миң деп. Бул ошол убакта абдан чоң акча болгон. Ошол акчаны пайдаланып, кыргыздар атайын тиешелүү адамдар, орган адамдары барып, Кытайдан кыргыздарды чогултуп, бардыгын кайрадан Кыргызга алып келген. Мисалы, мына Кара Кыргыз автономиялуу түзүүнүн областын түзүүчү демилгечилеринин бири болгон азыркы аракетте президентибиз кыргыз, азыркы кыргыз мамлекетинин түптөгү салым кошкон кыргыз мамлекетинин аталары деп 5 киши жүрбөйбү? Ошолордун бири Ишеналы Арабаев 22-24 жылы ошол аралыкта Ленинге кат жазган. Анын документалдык фильминде турат. Кат жазып, ал катта Кытайга качкан, Кытайдан качып бияка келген кыргыздарга жардам көрсөтүү жөнүндө өтүнүч кат жазып, анын натыйжасында Ленин атайын комиссия атайын каражат бөлүп бергендиги дагы бар да. Биздин Кытайда кыргыздарды бир эле 16-17 20 жылдардын акырына чейин, кээ бирлери даже согушка чейинки мезгилде кайтып келген учурлар көп болуп атат да. Көпчүлүгү анча-мынчасы калып кетти. Мунусу да бар. Но кандай болгондо кеңеш өкмөтү атайын комиссия түзүп, атайын каражат бөлүп, Кытайдагы калып кеткен ошол көтөрүлүштүн убагында барган кыргыздарды кайтаруу маселесин ачык айкын коюп, аны конкреттүү түрдө ишке ашырганы болот. Ал ошол учурдагы аң сезимдин деңгээлинде көз каранды эместикке умтулуу болгон. Көп өтпөй бөлөк аймактарда да кол башчыларды хан көтөрүү жүргөн. Ысык көлдө Батыркан Ногой уулу, Борбордук Теңир тоодо Канат Ыбыке уулу хан көтөрүлгөн. Кескин айырмачылыктарына карабастан эмгекчил эл менен ак сөөк төбөлдөр кыйынчылыкта биригишкен. Көп узабай көтөрүлүш Кеминден Сокулукка чейинки аймакка кулаш жайган. Көтөрүлүшчүлөр Верный Пишпек жолун ээлеп, почта, телеграф байланыш түйүндөрүн талкалашкан.
Элдик кыймылды тез басуу үчүн падышалык акимдер Түндүк Кыргызстанга 2 казак орус полку, 630дан ашуун рота жиберген. 1916 жылдын 8 августунда Токмокко жакын жайгашкан айылдарда көтөрүлүш башталган. 9 августта Боом капчыгайында Ыбырайым Төлө уулу баш болгон кыргыз кошууну көлгө бараткан аскерлердин жолун тоскон. 30 миңден ашуун огу менен 200гө жакын мылтык олжо кылынган. Август айынын ортосунда Ысык көл ойдугунда Таласта Борбордук Теңир тоодо күрөш күчөгөн. Кочкордо көтөрүлүшчүлөр Столыпино, Белоцарский айылдарына чабуул коюшкан. Ал эми Чүйдө Токмок шаарын камоо 10 күнгө 13-22 августка чейин созулган. Ошол кезде Пишпек уездинде 12 болуштуктун эли көтөрүлүшкө чыккан. Эгемендүүлүккө жетүү оңойго турбаганы тарых барактарында кеңири баяндалып, үркүн боюнча даректүү көркөм фильмдер тартылды. Ал эми акын жазуучулар өз чыгармаларында көркөм баяндаса, тарыхчылар фактыга таянып изилдеп келишет. Орта Азия коммунисттик университети деген болгон, ошол жерде Миницкий деген баштап бир топ дискуссия ошол жерде улуттук бошондук көтөрүлүштүн мүнөзү, кыймылдаткыч күчтөрү, тиянак этаптары жөнүндө маселе болгон. Бул биринчи этап болгон. Экинчи этап 30-жылдары, 30-40 жылдарга, негизинен 30-жылдары кадимки Жусуп Абдрахманов, Баялы Исакеев, Турар Рыскулов, казактардын чыган ишмерлер Асфендияров сыяктуулар ушул улуттук бошондук көтөрүлүшүнүн экинчи этабынын негизги изилдөөчүлөрү болуп эсептелет. Бул биринчи, экинчи этапта жакшы деңгээлде иликтенгени талашсыз. 50-жылдары ошол убактагы Азербайжандын биринчи катчысы болгон, Компартиянын биринчи катчысы Багировдун бир макаласы, ошол макалага ылайык, ошол революция чейинки көтөрүлүштөрдүн бардыгы элдик, антинародный деп коет. Элдик көтөрүлүшкө каршы болгон, элге каршы болгон реакциялык көтөрүлүштөр деген мүнөзгө ээ болуп, бая мурда изилдөөнүн бардыгы бурмалоого дуушар болгон. Ошол эле 73-76 жылдык Кокон ханында кыргыздардын элдик көтөрүлүшү, Полот хандын көтөрүлүшү, Андижан көтөрүлүшү, 16-жыл көтөрүлүш, булар элдик эмес деген мааниге төндүрүлүп бурмаланып келди. Анан кийинки этап 60-70 жылдарга таандык. Бул убакта айрыкча биздин кыргыз тарыхнамесинде Кушбек Үсөнбаев деген агайыбыз талыкпас, танда эрикпе, фундаменталдык эмгегин жазып, Восстание 16 годов Киргизия деген фундаменталдык эмгеге чыккан. Ошондо кыргыз элинин улуттук бошондук көтөрүлүшүнүн бардык этаптарын, бардык тараптарын себептерин аныктап чыккан эмгек дал ушул болду да. Андан кийинки этабы бул 80-жылдардын акыры, 90-жылдардын башында болду. Бул эми кайра куруу эгемендүүлүктүн жылдары, кайра куруунун жылдарында, айкындыктын мезгилинде алгачкы жолу баш көтөрүү болуп, ал эми эгемендүүлүк неме болгондо бир топ эгемендүүлүктүн жылдарында жаңыдан көз караштагы бир топ, ошол эле Махмутова деген эжекебиз ушул 16 жыл боюнча биздин Ош мамлекеттик университетинен Ураймов деген жигит, анан Шейшаканов деген улуттук университеттен доцентибиз ушул 16 жыл боюнча көтөрүлүштөн чагылдыруу боюнча эмгектерин жазышып, ошол бүгүнкү күнгө чейин кыргыз тарыхынын кара тагы болуп келе аткан 1916 улуттук бошондук көтөрүлүштү ар тараптуу изилдеп келишти. Ошолордун катарында мен да убагында 16-жылы ошол улуттук бошондук көтөрүлүшкө багытталган бир катар макалаларымы жарыяладым. Мына ошолорду карап көрсөк, бүгүнкү күндө биз ушундай айтсак, биринчиден бул мүнөзү боюнча улуттук бошондук кыймыл экендиги, экинчиден бул ошол элибиздин өз эркиндигине, көз карандысыздыгына, болочок мамлекетке болгон алгач кадамдардан болгондугун баса белгилешибиз керек. Бул окуя 100 жылдан ашты. 2016 жылы мамлекеттик деңгээлде үркүндүн 100 жылдыгы белгиленди. Биз кыргыздар кылымдарды карытып, көз карандысыздыгыбызды түбөлүк сактап, муундарга белек кылалы. Өлкөбүз өнүгүп, чек арабыз бекем болуп, туубуз көктөө желбирей берсин.